Бишкектен Манас аэропортуна алып баруучу жолду оңдоонун жалпы чыгымы 1 миллиард сомго жакын сумманы түзгөн. Элекул Алтынбек Жунус уулу айткандай, жергиликтүү базарда асфальттын 1 тоннасы 3000 сомдон ашпайт. Бирок бул жолдун курулушунда баа бир канча эсеге жогору көрсөтүлгөн. Бул жерде фирмалар сговор кылып, биздин бюджетке 100 миллион сомдон көбүрөөк, 100 миллион сомдорго көбүрөөк ущерб болгондо менин сиздин көңүлүңүздү бургум келет. Ушул биздин жол салуу бааларын бир ортодоп бааны чыгарып берсе, себеби баанын өзгөрүшү бир гана дүйнөлүк нефтинин баасынан гана болуш керек. Калган нерсенин баары бул жергиликтүү материалдар, бул жергиликтүү биздин алыстан ташылып келинбейт. Ал эми Жутанов Кара Суу районунун Кыргызстан айылында мектептин курулушу башталбай жатканына нааразылык билдирди. 2015 жылы капиталдык вложение каралган. 2016 жылдын январь айынын башында котлованы казылып, азыр ушул күнгө чейин кыймылсыз болуп турат. Жамалдинов болсо өкмөттүн көңүлүн аймактардагы суу каналдарын курулушуна бурдурду. Анын айтуусунда Кадамжай менен Ноокат райондорунда каналдар курулушу бир канча жыл мурда башталып, бирок аягына чыкпай турат. Эми ушул канал бүтүп калганда 568 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлмөк. Андан тышкары 700 гектар жерди сууга болгон муктаждыгы жоюлмак. Тазабек Икрамов ишкерлерди коргоо ооз жүзүндө гана айтылганы менен иш жүзүндө аткарылбай жатканына нааразы болду. 2010 жылда революция убагында көптөгөн объектилер убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган. Айрым улутташтырылган объектилер боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 2014 жылдын 11 июлунда чечими менен өкмөттө талаш жагдайларды чечүүнү жана мыйзамдуу менчик ээлеринин мүлктүк укуктарын калыбына келтирүү үчүн мүмкүнчүлүктү издеп табууну сунуш кылган. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай чара көрүлбөй жатат. Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев мамлекеттик кызматкерлерди өлкө сырын сактоо боюнча атайын окутуу керектигин айтып чыкты. Анын айтуусунда акыркы мезгилде өлкө сырын саткандар көбөйүп кеткен. Бизнестен келип атат, саясий партиялардан келип атат, спорттон келип атат. Бирок биз бирөөсү менен да инструктаж өткөн эмеспиз. Мамлекеттик сыр деген эмне? Ал кандай болот? Чет элдик адамдар менен жолукканда өзүн кандай алып жүрүш керек? Биз мындан жыйынтык чыгарбасак, биз Кыргызстандын суверенитетин эч жакта бекемдей албайбыз. Ал эми Эмилбек Токтошов аңчылыкка тыюу салуу тууралуу мыйзам долбооруна өкмөт өз бүтүмүн бербей жатканын сынга алды. Мына кече Тышкы иштер министри Абылдаев областьда иштеп атат. 2017 жылы ак илбирстик коргоо форумун өткөзөлү Кыргызстанда деп. Алар Кыргызстанда ак илбирстик коргоп бербейт. Биз өзүбүз коргобуш керек. Айтылгандарга өзгөчө көңүл буруп, тез арада оң жагына чечүүнү депутаттар өкмөттүн өкүлүнө тапшырышты. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.